Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, сиздердин назарыңыздарда маалыматтык аналитикалык экономика бөлүгүн сунуштап, мен Азамат Акелеев. Жаңылыктарды Кыргыз фондалык биржасынан баштасак. Өткөн 13-жыл Кыргыз фондалык биржасы үчүн кандай болду? Кыскача бир сөз менен айтсак, кызыктуу болду. Биржада бир топ жаңы баалуу кагаз түрлөрү кызыгуу жаратып сатыкка коюла баштады. Алардын ичинде мисалы турак жай сертификаттары. Бир топ таанымал фирмаларыбыз корпоративдик облигацияларын сатыкка коюп, ийгиликтүү инвестициялык каражаттарды топтогонго жетишти. Жана кээ бир ири таанымал фирмалар экинчи иреттен эмиссия жарыялап облигацияларын сатты. 13-жылдын жыйынтыгы боюнча 3325 сатуу катталган, сооданын жалпы көлөмү 1 миллиард 600 миллион сомду түздү. Эгер 12-жылы 187 компания баалуу кагаз чыгарса, 2013-жылы алардын саны 202-ге жетти. Мындай жыйынтык жалпы кыргызстандык баалуу кагаздар базары өнүгүү жолунда экенин белгилейт. Жана мындай ыкма менен инвестициялык каражат топтогонду ылайык көргөн компаниялардын саны өсүүдө. Каражатын инвестиция кылып, кошумча киреше каалаган жөнөкөй жаран үчүн мындай мүмкүнчүлүктөрдөн кандай пайдаланса болот? Андай эмесе ушул темага сюжетке көңүл буруңуз. Соңку жылдары өлкөдө фондулук рыноктун ишинин көлөмү өскөндүгү байкалган. Буга сандар да күбө. Биринчи рынокко былтыр 600 миллион сомдук, мурдагы жылы 200 миллион сомдук баалуу кагаздарды чыгарганбыз. Быйыл 1 миллиардка тең баалуу кагаз чыгаруу планыбыз да бар. Бул тармактын өсүшүнө жолтоо болгон жагдай карапайым жарандардын бул багыттагы сабатсыздыгы. У нас есть результат. Биз финансылык сабаттуулукту көтөрүүдөбүз, жыйынтыктары да бар. Инвесторлордун саны азыркы күндө 3000ден ашты. Баалуу кагаздар да чоң көлөмдөрдө рынокко салынууда. Кыргызстан экономикасындагы баалуу кагаздардын ар кимге жеткиликтүү баада чыгарылышы экономикалык өсүшкө шарт түзүп жатат. В прошлом году мы Мурдагы жылы биз баалуу кагаздарды катпастан сатууга өткөнбүз. Бүгүнкү күндө так ушул инструмент өзүн жакшы көрсөтүп жатат. Банк системасы жарандардын толук ишенимине кирелик. Андыктан нактал аякчалардын үйлөрүндө сакташат. Андыктан ички инвестиция катары ошол каражаттарды тартуу фонд рыногунун ишмердигине шарт түзмөк. порядка 4 миллиардов. Азыркы күндө карапайым элде 4 миллиардтай нактал аякча бар. Бул акчалар иштетилбей эле жатат. Ушул каражаттарды инвестиция катары тартсак, бизнес чөйрөсүнө чоң салым болмок. Бирок баалуу кагаздарга инвестиция жумшоодо коркунуч бар дейт серепчилер. Ошондуктан акчаны баалуу кагаздарга, валютага жана аманаттарга бирдей инвестициялоо керек. Алтынбек Талантбеков, Талас Аманбеков, Күнсереп, экономика жаңылыктары. Ал эми азыр дүйнөлүк баалуу кагаздар жана алтын базарларындагы жаңылыктарга көңүл бурабыз. Алтындын баасы Нью-Йорктун чийки заттар биржасында $1315 түздү. Жалпысынан алганда алтындын баасы арзандоого багыт алды. Морган Стэнли банкынын аналитиктери белгилегендей, алтындын баасы $1000 чейин түшүүсү күтүлүүдө. Буга негизги себеп бул Американын экономикасынын өсүшү жана инвестициялык каражаттардын реалдуу секторго багыт алуусу болду. Акыркы 2 апта ичинде Centera Gold компаниясынын акциялары 7% өсүш көрсөттү. Мунун негизги себептери катары жаңы өкмөттүн бекитилиши жана 10 апрелде митингдин тынч аякташы болду. Жалпысынан Кыргызстандын Centera'дагы үлүшүнүн баасы бүгүнкү күндө $421 миллион түзөт. Же бир акциясынын баасы $5,45 түздү. Centera Gold акцияларынын наркынын тарыхый максимуму 2011 жылдын 2-декабрында катталган, ал кезде $22.65 түзгөн. Жана Кыргызстандын үлүшү ал кезде $1 миллиард 711 миллион түзгөн. Көмүскө кирешелерди жана мүлктү мыйзамдаштыруунун же легализациянын пайдасы жана кесепеттери жөнөкөй жарандар үчүн кандай болот? Бул жөнүндө биздин эмки сюжетте. Киреше жана мүлктү легалдаштыруу биринчиден бизнесмендерге өз ишин таза жана мыйзамдуу жүргүзүүгө шарт түзөт. Бул баскычтан өткөндөр текшерүүлөрдөн кутулат. Бүгүнкү күнгө 31-декабрда кошкондо Кыргызстан боюнча 7106 адам өзүнүн мүлкүн жана акча каражатын легалдаштырды. Анын ичинен 70 адам 45 миллиондон көбүрөөк суммадагы же мүлкүн же акча каражатын легалдаштырды да. Карапайым жарандар кирешесин жана мүлкүн мыйзамдаштырууну кааласа, нотариалдык конторалардан 150 сомго декларация бланкын сатып алып, өз мүлкүн баалайт. Нотариалдык конторага келип,
ошо бир бланкты толтурат, ошо бланктын акчасын эле төлөшөт. 45 миллиондан ашык болсо бир жолу 450 миң сомдун өлчөмүндө ушул төгүмдү төлөшөт. Бул бир эле экземплярда толтуруп ошол кагаз канча сумманы легалдаштырсаңыз, ал сизде ошол эле Кыргызстандын жарандарында болот. Жарандар өз мүлкүн баалоодо башка сумманы жазып коюшу мүмкүн. Бул учурда 5-6 жылдан кийин мамлекеттик салык кызматы ал жарандын финансылык абалын текшерип, салыштыруу жүргүзөт. Все доходы оставшиеся. салык кызматы кирешет чыгашасын 5-6 жылдын ичинде санап чыгат. Ошондо декларацияда жазылган сумма менен салык кызматы талдап чыккан сумма бир болбой, реалдуу түрдөгү активдери көп болсо мыйзамдуу түрдө жоопко тартылат. Декларация тапшырган жарандарга административдик жаза колдонулбайт. Алтынбек Талантбеков, Талас Аманбеков, Күнсереп, экономика жаңылыктары. Мына ушундай экономикалык жаңылыктар менен тааныштырган мен Азамат Акелеев болдум. Көрүшкөнчө саламаттык алыңыздар.